Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Мурасордо конушунда турам туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп сатылуучу үйгө карай барган жолду сиздерге түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Мурасордонун центральный көчөсү. Оң тарапта жаңы түшкөн чоң мектеп бар. Сол тарапта Аль-Барака магазини бар туғандар. Сиздер Бишкек шаарынан келип жатсаңыздар, ушул Аль-Барака магазининин кийинки көчө менен батышты карай бир аз басып, оң тарапка кайрылганыңыздарда 3-чү квартал 6-чы көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Ушул жерден аралык 200 метрдей болуп калат экен бул жол менен. Анан Мурасордо конушу өзү Бишкек шаарына караштуу, 1-Май районуна карайт. Шаарга чейинки аралык 15-16 километр болуп калат экен тугандар. Бул жакка 41-чи автобус жана 911-чи маршрутта келет. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алгам. Сиздер видеонун аягына чейин күзөтүп, лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар тугандар. Центральный көчөдөн батышты карай 100 метрдей басып келип калдым. Сиздер оң тарапты карап келгениңиздерде катардагы 1-чи эмес 2-чи көчө болуп калат. Түз өтүп кетсеңиздер, ал жакта чоң полияга да өтүп кете аласыздар. Эгер мал багууну каалагандар болсо, мына полияга деле жакын жерде тугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым тугандар. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Жеринин аянты 4 сотук экен. Свет, суу бар, отопление, котел менен иштейт тугандар. Үй жөнүндө айтсак, учпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун турасы негизги могу чоң үй. Узун турасы 12ге 10 экен. Эгер сиздер бул жактагы душ менен паровой отопление жайгашкан бөлмөнү кошкондо 12ге 12 болуп калат экен тугандар. Так, документтер боюнча кызыл китеп баары бар экен. Мектеп бар, анан сайдык частный мечиттер бар тугандар. Андан ары сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем тугандар. Так. Бул биздин үйдүн кирүүчү негизги эшиги. Киргенде прихожка. Ушул эле прихожкада тугандар паровой отоплениянын котел орнотулуптур. Бул көмүр менен иштейт. Прихожканын дубалдары жидкий обой, потолок пластик экен. Ушул эле прихожкадан түз өтүп кетсек, бул жакта душ жайгашыптыр. Душ жана туалет. Туалеттин унитазы деле ушул жерде орнотулган. Пол кафель, потолок пластика тугандар. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу да чыгарылыптыр. Андан ары кайра эле прихожкага чыгып тугандар, сол тарапка кайрылганда тамактануучу бөлмө жайгашкан. Узун турасы 5ке 5. Дуалдар обой, потолок гипсокартон. Пол жыгаштан болгон пол экен. Окей. Ушундай көрүнүштү. Ушул тамактануучу бөлмөдөн биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Азыр сиздерге биринчи эле болуп оң тараптагы детский бөлмөнү көргөзөйүн. Так, бул детский бөлмө, узун турасы 2,5га 5. Потолок гипсокартон. Тоо тараптан, түштүк тараптан терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары да орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Андан ары кайра эле тамактануучу бөлмөгө чыгып, түз киргенде бул жакта зал жайгашкан. Светтерин кайсыл жактан жандырат экен? Мына бул жактан. Окей. Узун турасы бул залдын узун турасы 5ке 8. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Полу жыгачтан болгон пол. Потолок гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай люстра орнотулган. Мебелдер боюнча айтып кетти. Аны жазып коем тугандар, эсинен сурап. Бул жака мебелдер калатпы, калбайт бекен? Аны да сурап айтып коеюн. Так, дуалдар обой тугандар. Мына ушундай көрүнүштү. Андан ары кайра эле тамактануучу бөлмөгө чыгып, оң тарапка кайрылганда кухня жайгашкан. Так, бияктан свети жандырылган. Узун турасы 4,5га 5. Дуалдары жидкий обой, потолок гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулган. Бул жакта раковина орнотулуп, сууда чыгарылып тургандар.
Мына ушундай көрүнүштө пол ламинат экен. Андан ары ушул эле кухнядан түз өткөндө бул жакта эң акыркы бөлмө, спальня бөлмө жайгашкан. Так, светин бар. Светтери өчүк. Узун туурасы 5ке 4,5. Дуалдары обой, потолок гипсокартон, пол ламинат экен бул бөлмөдө эле. Батыш тараптан чоң бир терезе да орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Эми андан ары коросуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мен кайра эле үйдүн тышкы тарабындамын туугандар. Сиздерге азыр границаларды кыргызып кетейин. Бул түштүк тараптагы границасы кошунанын мына фундаментине чейин экен, фундаментине чейин. Чыгыш тараптагы болгон граница тиги жийде багына чейин окшойт. Негизинен кимден ким алам десе, ушул жерден келип сиздерге үй ээси 4 сотук жерди ажыратып бере алат. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Түндүк тарабындагы граница бул үйдүн кошунанын блоктон салынган помещениясына чейин экен. Эми бул үйдүн баасын айтайлы. 2,200,000 сом деп атышат туугандар. Сом. Өткөнкү чыгарылышта бир видеодо адашып кетипмин. Азыр кайра кайталап коеюн. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Бул жерге звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мурастордо конушу. Негизги маалыматтарды бир жолу кайтала кетейин. Мурастордо конушу. Жерин аянты 4 сотук, документтер боюнча баары бар. Үй узун туурасы 12ге 12. Алды тарапта кошулган бөлмөнү кошкондо. Ошол туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан ушул видеону группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй сатуучуга жана кимдир бирөө үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга 3 адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.